Ассаламу алейкум Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Ушундай күндүн аптаптуу ысыгында, табияттын боорунда, салкын, тынч болгон жерде эс алууну кааласаңыз, анда сиздерге Кайыңды эс алуу жайын тааныштырабыз. Бул жерде коноктор үчүн жакшы шарттар каралган. Кайыңды эс алуу борборунда боз үйлөр бар, кымызы бар, тамак ашын даярдап беришет. Түнөп кетсеңиздер да болот. Тоолордун арасында укмуш табиятка ээ болгон жерде дарыясы бар. Дария кичинекей токойчону аралап агып өткөн жерлери да бар. Ал жерлерди өз көзүңүз менен көрүп, ошол жерде болуп көрсөңүз, жан дүйнөңүз кадимкидей эс ала түшөт. Бүтүндөй проблемаларыңыз унутулган жер мына ушул жер деп сиздерге кепилдик бере алам. Андан ары жогору чыксаңыздар, суурлардын мекенине келесиз. Бул жерде ар бир кадамыңызда суурлардын ийиндери бар жана алардын кыйкырган үндөрүн угуп турасыз. Андан ары жогору чыксаңыз, природный душ болгон шаркыратманы көрсөңүздөр болот. Кыскасы, жакшы эс алып келүү үчүн Кайыңды эс алуу борбору сонун тандоо болот. Бул жерге Ош шаарынан 2,5 саатта келесиз. Дареги Алай тарапка баратканда Сопу Коргон айылы Кайыңды эс алуу борбору. Чоң трассадан эле оң жака бурулуп 2 километрдей жол жүрсөңүздөр көрсөтүлгөн дарекке жетесиз. Байланыш телефон номерлери экранда көрсөтүлгөн. Алдын ала брондоп барсаңыздар да болот. Урматтуу менин акаларым, жеңелерим, эжелерим, досторум, мынакей Кайыңды жергесине куш келипсиздер. Кайыңды эс алуу жергесине куш келипсиздер. Бардыгыңызга рахмат. Мына кымыздан алып келгем. Кымызды өзү бекинде чыныда куйлуш керек эле. Эми бизе сары энди. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр кереметтүү Алай жергесинин Кайыңды жайлоосунда турабыз. Биз бул жерге буюрса экинчи жолу келип отурабыз. Буга чейин дагы келип эс алып кеттик эле. Бул жерде биздин бир чети коллегалар, биздин кесиптештер иштетип азыр жакшы иш баштап отурат. Эрнест Каныбекович Алайчиев мынау боз үйлөр тигип отурат, азыр базасын дагы жакшыртып кеңейтип атат. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн мына биз Кайыңды эс алуу жайында эс алганы келдик. Бул жер өзүңүз көрүп турганыңыздардай эң жакшы жаратылыштык ландшафтты, эң жакшы көрүнүштөрдү камтыган жай экен. Бул жер жаңы ачылып атат. Экологиялык жактан абдан таза, абдан келечектүү, абдан кызыктуу деп айтканга толук негиз бар.
мына кыргыз үйлөр, мына жаңы объектлер курулуп атат. Мындай бардык кыргыз элине, кыргыз жерине мүнөздүү болгон байрак желбиреп турат. Суу туп-тунук агып атат. Кыргыздын эң сонун жерин, эң сонун жаратылыш көрүнүштөрүн чагылдырган, ушул эле кичине эле жерде чагылдырган бул жай экен. Дайыма келип эс алып кетиңиздер. Анан ушул жерде дайыма бирге болуп эс алып кеткенге толук негиз шарттар түзүлүп жатат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Келип эс алып кеткенге толук шарттар түзүлгөн. Рахмат. Добрый день, дорогие жители южной столицы и всего Волжского региона. Я приветствую вас в центре отдыха КНД и приглашаю всех на этот отдых, потому что здесь созданы все условия для того, чтобы мы приехали, отдохнули, подышали горным чистым воздухом, посмотрели на красоту вот этих наших гор, полюбовались природой и с новыми силами могли снова приняться за работу. Всем добро пожаловать в центр отдыха КНД.